Мына баягы тамактануу маселесинде эмне пайдалуу, кандай тамак сиңимдүү керек, органикалык, табигый сонун тамактардын арасында мына ашкабак дагы бар. Ашкабактын сүткө кайнатылганы. Буда бүт элементтер бар. Мынакей кызыл, железо, магний, кальций деген витаминдин бүт түрү бар. Мынакей ичинде витамин болсо сыртында минералдар бар. Кабыгы менен кошо жеш керек, кабыгын таштабагыла. Мына маззанын баардыгы ошо кабыгында жатат дегендей. Эми сүттү билесиңер касиетин. Бул ашказанды, боорду өзгөчө тазалайт, өттү жакшы иштетет. Перистальтика деген сонун, жанагындай паразиттерге да абдан жакшы чыгышына жакшы себепкер болот. Өтүңөрдүн чыкканына, ашказаныңар ооруса жеңил сиңет, жоон ичеги, деги эле кары ичегилердин баардыгына жакшы баардык сиңимдүү элемент барып, астатыгы жок, мусору жок, жакшынакай барып туруп тамак болуп бере турган, кандын составын сонун кылып бере турган сонун тамак. Муну диетический деп коет, диетический деп деле айтууга болбойт. Эң сиңимдүү сонун керек бизге азык. Баягы эми чучук карта май эле жей бересиңби дегендерге мен ушуну айтып кетмекмин. Мынакей боорду тазалайм десеңер ушинтип тазала. А болбосо кара нан.